Биринчиси мына явканы айтып атат. Сотко судебный пристав эмес орган дознания алып келсин деп. Мына жылдап созулуп аткан судебный процесстер эмнеден болду? Тергөө органы ишинин кандай тергегенин билет, экинчи тарапты эч качан ал сотко катышууга алып келбейт. Принтин привод кылсаңыз да алып келбейт. Практиканы айталы, биз закондо жазылган эмес. Экинчиден, сот реформасын алкаганда эң жакшы бир гана иш болгон, мен муну айта алам, судебный приставтар кирген. Судебный приставка каражат мамлекет караш керек, сотко камсыз кылмыштуулар мойнуна алыш керек. Бул жерде ар бир орган өзүнүн кызыкчылыгы менен түртө берсек, анда УПКнын жарыштын эмне кереги бар? Биз жоопкерчилик алышыбыз керек да. Сот, арбитр, судебный пристав ал камсыз гана кылып берет, болду. Тергөө кандай тергеди, прокурор кандай бекитти, буга сот баа бериш керек да. Бул биринчи маселе. Экинчи дагы бир маселеңизге жооп берип коеюн. Жаңа ачылган жагдай боюнча жогорку сотто кароонун сиздер менен такташып, сиздер азыр практикада карап атасыздар. Кылмыш биринчи инстанциядан жогорку сотко чейин каралды. Анан жаңа ачылган менен жазса, соттун өндүрүшүп турган ишке прокурор кантип аны ачып берет? Бул деген соттун колунда иш да. Эгер биринчи, экинчи карап, сот обстоятельствону толук билет,